Баламдын атын Мухаммад деп койдук эле. Кичине ооруп калса атын көтөрө албай жатат деп көп айтышат. Ушул чынбы? Ушуну ким чыгарган билбейм. Кечиресиздер, мендер мында көптөр андай сөз сүйлөй берем, бирок кичине бир келесо чыгаргандай. Канча айтабыз, Мухаммад деген кантип оор болсун? Бул эң улуу ат. Оор болмойт алар. Ошо сиздин оюңузга, түшүнүүңүзгө жараша Алла Таала ушуну кыйнап кое берет анан сиздер. Күмөнүңүзгө жараша. Кандай деп эме кылбаңыз? Билесизби? Мухаммад деген ат кандай коюлган? Амина энебиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам апасы. Боюнда бар эле. Түшүндө көргөн. Периште келип айтты. Боюңдагы бала ааламдын мырзасы деди. Төрөлсө атын Мухаммад кой деди. Не кой деди? Түшүн кайнатасына айтты. Кимге айтты? Кайнатасы. Сөйүп дегенде күйөөсү өтүп кеткен да. Абдулла. Амина энебиздин күйөөсү пайгамбардын атасы төрөлгөнгө чейин өтүп кеткен. А кайнатасы бар эле? Абдумутталип деген. Кайната ушундай түш көрдүм деп айткан да. Кайнатасы да өтө кыйын, кырак адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлдү. Анан кийин дасторкон жайып элди чакырды. Элдин баардыгы келди. Эй Абдумутталип, небереңдин атын ким койдуң дей берди да. Айтты, Мухаммад деп койдум. Не деп койдум деди? Мухаммаддын котормосу өтө макталган. Ал айтты, асмандагылар дагы мактасын, жердегилер дагы мактасын деп атын Мухаммад койдум деди да. Кимдегилер мактасын? Жер бетиндегилердин баардыгы мактасын. Асмандагылар несин? Мактасын. Өтө макталгандын аты Мухаммад деген сөз. Алхамдулилlah, хамд дейт го, ошо сөздөн чыккан. Хамд, Мухаммад деген сөз. Кыямат күнгө чейин мактап атабыз. Пайгамбарыбыз кетти, азыр канча адам ар бир намазында Аллахума салли аля Мухаммад. Азандарда болсо Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын аттары жаңырып турат. Ошон үчүн мынандай түшүнүктү мээден чыгарып койгон. Оор келе андай мындай деген жок.